Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары биримдиги мамлекеттик кызматкерлер үчүн медиа жана маалыматтык сабаттуулук боюнча мастер-класс өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучуларга маалымат агымын туура талдоо, фейк жаңылыктарды аныктоо жана шылымдардын алдоо ыкмаларына кабылып калбоо боюнча практикалык кеңештер берилди. Уюштуруучулар белгилегендей, мындай окутуулар мамлекеттик кызматкерлердин маалыматтык сабаттуулугун жогорулатып, ар кандай махинацияларга каршы туруу мүмкүнчүлүгүн арттырат. Адамдарга ошо маалыматтарды көрүш керек, анан маалыматты кантип текшерүү керек деп көп суроо беришти көпчүлүктө. Эң негизгиси биз айтып бердик. Өзүңүздөрдүн адамдар азыр мындай жалган маалымат, чын маалымат экенин билбей көп баракчаларга катталышат. Ошолорду фильтрлөөнү үйрөнүшү керек. Анткени жалган маалыматтарды окуй берсе, адамдын мээси, мындай энергиясын коротуп, жумушуна дагы кедергисин тийгизип калат да. Ошондуктан мындай көп маалымат болуп жатат. Анан аны фильтрлеп албасак, өзүнүн жумушуна кедергисин тийгизип калат. Анан айрым мугалимдердин айтымында, маалыматтык сабаттуулукту жогорулатуу үчүн мектептерге атайын сабакты киргизип, интернет беттеринде жана телеканалдарда үзгүлтүксүз эскертүүлөр чагылдырылып турушу зарыл. Алардын пикиринде дал ушундай кадамдар гана алгылыктуу жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Ооба, ошол маалымат сабаттуулук боюнча мастер-класстарды, тренингтерди башталгыч класстан баштап эле жогорку класстарга чейин ар бир балага үйрөтсө аябай жакшы жыйынтык бермек да. Анткени ар бир кичинекей баладан улгайган адамдарга чейин азыр уюлдук телефон колдонушат, баары тең маалымат, күндө маалымат алышат, көп маалымат алышат. Анан ошол сабаттуулукка керек маанилүү. Мамлекеттик кызматкерлердин, тактап айтканда аймактык администрация жана мэрия кызматкерлеринин маалыматтык сабаттуулугун жогорулатуу максатында уюштурулган мастер-класс мезгилдин талабы катары өттү. Себеби аталган кызматкерлер эл үчүн тыгыз иш алып барышат жана коомчулукка керектүү маалыматтардын көбү так алар аркылуу жеткирилет. Азыркы учурда ааламдашуу заманында санариптик технологиялар өнүккөндүгүнө байланыштуу бул өзгөчө жетекчилик жана ушундай мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин арасында санариптик алдамчылар өтө көп кездешүүдө. Ошолордун алдын алуу боюнча медиа сабаттуулукту жогорулатуу максатында бүгүн жыйын өтүп жатат. Бул жыйындын алкагында ошол ар бир мамлекеттик кызматкер же жаран болобу ошол өзүнүн медиа сабаттуулугун жогорулатып, ар кандай социалдык тармактардан келген маалыматтарга дароо эле ишенбестен аны талдап, карап, ошонун калп же чындыгын укук коргоо органдары менен да бирге иш алып барышын көздөйт. Мындай иш-чаралар бир гана Чүй облусунда эмес, өлкөнүн бардык облустарында дагы өткөрүлүүдө. Уюштуруучулар муну менен гана чектелбестен дагы байма-бай өткөрүп турушаарын белгилешти. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, УТРК, Чүй, Бишкек шаары.